Рыскелди Чыныбекович мына 17-синде митинг болот деген сөздөр жүрүп аткан, бирок кечээ болбойт деген кайчы пикирлер пайда болду. Сиз уюштуруу комитетинин мүчөсү катары маалымат берип коюңузчу. Туура, буга чейин Тугуналы Абдыраимов 17 сентябрда Абактагы Эксажо Атамбаевдин туулган күнүнө карата форумда митинг өткөрөм деген сөз болгон. Анан ал биз дагы бир жолугуш өткөргөнбүз, уюштуруу комитет түзүп, анан кечээ дагы уюштуруу немесинин кезектеги жыйыны болду. Мен да катыштым. Анан ушундай бир чечимге келдик. Митингди токтотуу боюнча чечимге келдик. Эмнеге биз митингди токтоттук? Андан үчүн мындай нерсе болуп кетти. Ошол митинг өтө турган күнгө карата катыша турган адамдар көп боло баштады. Анткени азыркы күндө Кумтур окуясы боюнча башка себептер менен абакта жаткан адамдын тарапташтары дагы биз дагы ошол митингге барып коштулалы, бул митингди талап бир болсун, саясий туткундарды бошотуу талабы болсун деген сунуш өтүнүчтөр түшкөндөн кийин кечээ мен сунуш киргиздим уюштуруу комитетинин мүчөлөрүнө. Биз муну токтотпосок болбойт. Анткени башка адамдар болгондон кийин башка кадамдар болот. Башка тараптар болгондон кийин башка талаптар болот. Анан алардан баш аламандык башталып кетиши мүмкүн. Ушул жерге эгер 5000ге жакын адам чогула турган болсо, жүргүлө ошолор жаткан абакка баралы, УКМКга, жүргүлө ак үйгө баралы деген талаптар чыкса, кимиңер кепилдик бересиңер ошолорду токтотуп калганга? Бул деген баш аламандык алып келет, дагы шайлоонун алдындагы саясий туруктуулукту чайпалтып коет. Анан ошого эң ириде биз уюштуруучулар катары жоопкерчиликти алып калабыз. Тобокелчиликте жоопкерчилик биздин мойнунда болуп калат. Азыр кандай болгон күндө дагы митингдер аркылуу упай топтош керек. Азыр добуш топтой турган нерсе. Анткени шайлоо жарыялап калды. Ошон үчүн бардык прогрессивдүү адамдар болобу, партиялар болобу, кадамдар болобу, бардыгы калк арасындагы кадырын, калыңдыгын байкаш үчүн калкка жакын барыш керек. Биз шайлоонун шарты менен, мыйзамдын шарты менен, эгер бийликке барам деген, бийликти алам деген адамдар болсо дагы шайлоонун шартына, мыйзамдын шарты менен барыш керек. Бизге азыр андай нерселердин кереги жок. Бул шайлоо алдында партиянын беделине өчө чоң доо кетирет деп, анан бүгүнкү күндөгү түптөлүп калган саясий кырдаалды, социалдык, экономикалык кырдаалдарды эске алып туруп, митингди болтурбоо боюнча чечим кабыл алдык. Анын ордуна мындай, бул саясий иш-чара болчу да митинг. Биз маданий иш-чара өткөрө турган болдук. Уулу Кадыр дагы, Сейит дагы макул болду. Ошол Кой Таш айылында эле майрамдык маданий иш-чара болот. Эми ошол кишинин туулган күнүндө анын тууган туушкандары уюштурат. Айрым саясатчылар барып туруп, бир мындай каалоо тилектерин айтып коюп туруп, анан ошол негизде гана өткөрө турган болдук. Ушундай чечимге келдик. Мындайча айтканда, тактап айтып коеюн, 17 сентябрда Атамбаевдин 65 жашына арнала турган митинг болбойт, саясий иш-чара болбойт, анын ордуна маданий иш-чара болот. Ал чектелүү адамдардын чектелүү гана жерде боло тургандай чечим кабыл алды. Ушуну айтып коюшум керек. Анткени кечээ дагы сөздөр жүрүп атыптыр. Уюштуруу комитети чечим кабыл алыптыр. Баланча адам катыша турган болуптур да, жок, андай эмес. Биз бир чечимге келип токтодук. Анткени мамлекеттин кызыкчылыгы эң жогору туруш керек. Экинчиден, шайлоо өзүнүн шарты менен, мыйзамдын шарты менен өтүш керек. Азыр эми кырдаал мындай да, азыркы кырдаалды чайпалта турган, азыркы кырдаалдын саясий туруктуулуктун бузулушуна, анын башка нукка бурулушуна кызыктар ички дагы тышкы күчтөр бар. Ошолорду эске алып туруп биз ушундай чечимге келдик.